Криминалдык кырдаал өтө тынчтенген районда бул кароктуу аракети күндүзгү саат 11-лерде жасалган. Жергиликтүү банктан алган акчаны жүктөгөн автомашина Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын Акталадагы филиалынын алдына келип токтогонда анын жолун колуна мылтык көтөргөн жигит торойт. Түшкөн эле бул жерге кара машина келип токтоду. Ишинен бир мындай сорогон менен алып түштү, атам деп элечи. Дегенде мен байчам кыйкырып ийди. Баяк бала деп элечи. Кыйкырып ийгенде эле чечтим, сразу машинамды токтото коюп чуркадым. Келсем машинанын аркасында тышта баштыкты деп момтуп аткан экен. Акчаны тыштаган депчи. Эй деп эле чуркап келип, бала неметкенде мага бурулганда бала качты. Эптеп бала кирип кетсе экен деп ойладым, акчаны кучактапчы. Киргенде бул темирден кубалашып кирди. Аркасына мен бардым, бала 1 мүнөт тура калды окшойт бутканын аркасына. Кайра бияка качканда атам деди. Дегенде мен минткенде атты, атканда со мынтыгы эңкейе түштү окшойт, бала мен мүшөт эткенде. Бутка тийиптир, бала ичке кирип чыгылыптыр. Октон жаракат алган Актала почтасынын кызматкери Каныбек Турганов көп кан жоготуп эсинен танат. Эгер ага кесиптеш тарабынан биринчи медициналык жардам учурунда көрсөтүлгөндө арты эмне болмок айтыш кыйын. Өз өмүрүн тобокелге салып, кара картымдарга делинген пенсияны сактап калган Каныбек Турганов учурда Актала райондук ооруканасынын хирургия бөлүмүндө дарыланууда. Мындагы дарыгерлердин айтымдарында анын акыбалы дурус. 3 ок тийиптир. 3 октун экөөсү чыгып, бирөөсү калып калыптыр. Аны алганыбыз жок. Анткени ал майдаланып аябай издеген туура келди. Калганы болсо кан тамырларын токтотуп, больнойдун состояниясын оңдодук. Акыбал азыр стабилный, жакшы. Буюрса 1 жуманын ичинде чыгарам. Андан кийин шаарга Бишкек обследование жөнөткөнгө туура келет. Сизге чоң рахмат. Ушундай эмгек көрсөтүп, элдин акчасын сактап калдыңыз. Эрдик менен мүлктү сактап калган кызматкерине 45 миң сомдук материалдык колдоо көрсөткөн Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Талайбек Ишалиевдин айтымында буга чейин мындай инцидент 2 жолу болгон. Мурда дагы ошо Алайдан болгон ошо разбойный нападение деп, мурда дагы Баткен областына мындан 10 жылдан ашык убакытта ушундай разбойный нападение болгон, анда тилекке каршы аягы жаман бүткөн да. Ал эми Акталадагы ушул кандуу окуядан 1 күндөн кийин жергиликтүү милиционерлер тарабынан кармалып, күнөөсүн толук мойнуна алган Талантбек уулу Самат мындай кылмышка аргасыздан баргандыгын айтат. Акча керектигине байланыштуу ушундай ишке барып калдым. Турмуш шартка байланыштуу. Аны мен ушуга барбай эле бинип жүрөм, машинам бар экен, ошо сатсаң да болмокта. Сата албай койдум такыр, 2,5 айдай жүрдүм. Көп эле аракет кылдым, көп эле жерде иштеп көрдүм. Көп эле эме кылдым, такыр болбой койду. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Коомдук 1 канал, Актала району.